Бул тергөө купуя деген видеонун сыртка чыгып турган пикириңиз кандай? Мен көргөн жокмун дейм, көрсөм айтам да. Кимдин күнөөсү айрым экен? айыпталуучулардын Жок, адвокаттары. ким күнөөлүү экен бул жерде? Аны сот аныктайт. Саламатсызбы, Камчы Кыдыршаевич. Венера ББС'ден кечээки видеолор тууралуу эмне дейсиз? Обманчиво, затишье деген сөздөр чыкпады. Не дело стал боюнча, ал видео Видеолор боюнча. тууралуу эмне дейсиз? Камчы Кыдыршаевич. Төгүлө, Не кылмайсың? Барчы болду. сиз айттыңыз го, сот башталса мен дагы үн катам деп, эмнеге үн катпай атасыз? Видеону карап отурганда ошо айтып атышат да, айрым адамдар ошол Ташиевдин убагында камалган журналисттер, активисттер жана башка ошол сыяктуу адамдардын айткан сөзүнө караганда Ташиевдики экесе олуттуу, экесе күчтүү айтып отуруп, ал үчүн жоопкерчиликке тартылышы керек деп атат. Сиз кандай дейсиз? Же сиз бул видео бурмаланган деп эсептейсизби? Бул видеолор бурмаланды деп атат сиздердин адвокаттар. Мен көргөн жокмун. Купуя делген тергөөнүн ачыкка чыгып кетишин сиз эмне дейсиз? Кандай баалайсыз? Мен көргөн жокмун дейм, көрсөм айтам да. Сиз юрист катары кечээки видео тууралуу эмне дейсиз? Тергөө убагында чыгып кеткен видеолор тууралуу, негизи тергөө купуя деп тергелген да туурабы? Мен не айтам, барын көрүп турбайсыңарбы? Жок, Ан тиешелүү органдан сурап, башкы прокуратура катары оюңуз кандай? Мурунку башкы прокурор катары. мен азыр соттолуучу адаммын. Сотко келип атасыңар. Сотко келсеңер баарын угасыңар да. Процессте көрөсүңөр. Сиз ошол кат келгенде айттыңыз, мен Турцияда элем депчи, бирок жогорку кеңештин төрагасы катары сиз жок болсоңуз да ошол маалда төрага катары жоопкерчиликти сезесизби ошол каттын жогорку кеңешти аралап кеткен үчүн? Жок, мен эгерде 9-unda кетсем, ал кат келе элек болсо, мен каяктан билем ал каттын келишин? Мен 12-синде келип атам. Менин орун басарым бар да, аны төрага расмий сапар менен чыгардан бир күн мурун биринчи орун басары же кезек менен вице-спикерлер төраганын милдетин аткаруучу болуп калат да. Мынтип атышат да, ошол эки чыныгы күнөөлүүлөр сыртта жүрөт деп, Кимдин күнөөсү айрым экен? айыпталуучулардын Жок, адвокаттары. ким күнөөлүү экен бул жерде? Аны сот аныктайт. Эч кимди күнөөлүү деп айтканга мүмкүн Уламыз эмес. ушул сиздин кесиптешиңиз да. Камчы Кыдыршаевич, могу кечээки чыгып кетти. Да, ошол жактан тартыңыз. Ушул мата буяктан тартыңыз. Эми биз көп жолу өтүнүч келтиргенбиз. Узакбаев Эмилбектин ден соолугу аябай өтө оор экен. Ал боюнча өтүнүчтү канааттандырып калтырылган. Бүгүнкү күн мага да күтүлбөгөндөй болду. Себептен мен да ойлогом келет деп. Себеби Узакбаев жактан же мен жактан же жактоочу тараптан эч кандай атайын созуу деген жок. Себеби деген бизге Узакбаев карата далилдердин баары тең сот отурумунда изилденди. Демек, Узакбаевка карата каршы берген күбөлөр болсо, сотко келип, Узакбаевдин күнөөсүздүгүн далилдеп берди. Ошон үчүн эч кандай бул жерде себептер жок болчу, Узакбаев сотко келбеген. Демек, бул жерде реалдуу түрдө Узакбаевдин ден соолугу өтө начарлап кетип баратат. Ошондуктан мен ойлойм, эми кийинки отурумда да келбесе, демек биз дагы өтүнүч келтиребиз. Узакбаевдин баш болуу чарасын карап берүү боюнча.